Ажоуз оппозицияда жүргөндө социалдык тармактар аркылуу бийликти катуу сындачу. Ал учурда бийликтин эмес, карапайым калкты, журналисттерди, активисттерди, демократияны каалаган чындык издеп митингге чыккандарды дайыма колдоп, постторду тынымсыз жазып турчу. Мамлекеттик ЖМКларды, тагыраагы КТРКны бийликтин кара яшиги катары санап, чындыкты жеткирүүдө интернет тармактын мүмкүнчүлүгүн колдонуу зарылчылыгын айтчу. КТРКны көргөн эл чындыкты билбей жатканын белгилечү. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Керек болсо бийлик креслосун жаңыдан ээлеп жаткан учурда да КТРКга карата сынын токтоткон эмес. Жаңы телевидениялар пайда болгон, Next TV, New TV деген, Регион 7 канал деген мисалы. Ошолордо 40-50 адам иштейт, бирок КТРК берген каналдарда эле программаларды берет да, передачаларды. Элдин көпчүлүгү бөлүгү ошолорду көрөт да. Ана мындай салыштырып көрсөңүздөр да, 1000 адам иштеген, миллиарддаган акча колдонгон КТР менен баягы жеке телеканалдардын кимисин көбүрөөк эл көрөт, анан эффективдүүлүгү кандай болуп атат. Шуну салыштырып көрүп эле анан жыйынтыкты чыгара берсеңиздер болот. 2020-жылдын октябрынын таңкы нуру Жапаров бийлигине жарык чачышы менен мурда Садыр Жапаровго салам бермек тургай баш ийгенден ийменгендер анын алдына ийилип келишти. Мурдагы оппозиционер Жапаровдун какшап айткан чындыгын элге жеткиргенден качкан КТРК азыр анын ишенимдүү маалымат каражаты. Тактап айтканда, эки тизгин бир чылбырды колуна алган президенттин баскан турганы, кай жакта жүрсө коштоп жүргөнү дайыма КТРК. Бир кездеги оппозиционер белгилеген кара жашык учурда Ажоуздун сүймөнчүк телеканалына айланды сыягы.